Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстандык 33 балбан Туркияга эл аралык мелдешке барат. Грек-рим эркин жана кыз келиндер күрөшүү боюнча улуттук курама команданын мүчөлөрү Анталия шаарында өтө турган эл аралык мелдешке катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти маалымдады. Билдирмеге ылайык, мелдеш 7 марттан 11 мартка чейин өтөт. Грек-рим күрөшүү боюнча курама команданын тизмеси: Улан Муратбек уулу 55 кг, Жоломон Шаршенбеков 60 кг, Дастан Кадыров 63 кг, Амантур Исмаилов, Разак Бейшекеев 67 кг, Адилхан Нурланбеков 72 кг, Акчол Махмудов 77 кг, Бекзат Орункул уулу 82 кг, Атабек Азизбеков, Асан Жанышев, Азат Салидинов 87 кг, Үзүр Жусупбеков, Бексултан Махмудов 97 кг, Роман Ким 130 кг, Улукбек Карачолоков, улук машыктыруучу, Азат Райымбаев, башкы машыктыруучу. Кыз келиндер күрөшүү боюнча курама команданын тизмеси: Кальмира Билимбек кызы 59 кг, Айсулуу Тыныбекова 62 кг, Нурзат Нуртаев 68 кг, Айпери Медет кызы 76 кг, Нурбек Изабеков, башкы машыктыруучу, Билимбек Капарбек уулу машыктыруучу. Эркин күрөш боюнча улуттук курама команданын тизмеси: Алмаз Манбеков, Бекзат Алмаз уулу, Бекболот Мырза Назар уулу 57 кг, Улукбек Жолдошбеков, Тайырбек Жумашбек уулу 61 кг, Алибек Осмонов 65 кг, Элназар Ахматалиев, Орозобек Токтомамбетов 70 кг, Нуртилек Карыпбаев, Атай Изабеков 86 кг, Адилет Маратбеков, Мухаммед Абдуллаев 79 кг, Нурболот Адыл уулу 92 кг, Андрей Аронов 97 кг, Аял Лазарев 125 кг, Сүймонкул Табалды уулу улук машыктыруучу, Руслан Маджинов, башкы машыктыруучу, Ислам Тазабеков, улук машыктыруучу. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар: +7 936 264 1995, +7 901 33 93 435. Авазбек, жолуңуздар шыдыр болсун. Ош жана Жалал Абад облустарында 5 мамлекеттик дарыкана ачылды. Ош жана Жалал Абад облустарында Элеман деп аталган 5 мамлекеттик дарыкана ачылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. Ачылыш аземине министр Алымкадыр Бейшеналиев катышып, мамлекеттик аптекалар карапайым калк үчүн иштеп жатканын, дарылар арзан экенин белгилеген. Жаңы дарыканалар Ош облустар аралык бириккен ооруканасынын, Ош облустар аралык тери венерология борборунун, Ноокат жалпы дарыгерлик практика борборунун, ошондой эле Жалал Абад облусунун Ноокен жана Октябрь жалпы дарыгерлик практика борборлорунун базасында иштейт. Учурда мамлекеттик дарыканаларда дары-дармектин 2,5 миңге жакын түрү бар экени, келечекте дагы көбөйтүлөрү айтылды. Ушул тапта республика боюнча жалпысынан 74 Элеман мамлекеттик дарыканасы иштеп жатат. Ысык көлдөгү Эңилчек айылында мектеп өрттөнүп кетти. Ысык көлдүн Ак Суу районундагы Эңилчек айылындагы мектептен өрт чыкты. Бул тууралуу облус бийлигинин маалымат кызматы кабарлады. Кырсык 3 мартта саат 9:00 катталган. Өрт учурунда мектепте адамдар болгон эмес. Мектепте башталгыч класстагы 23 окуучу билим алат. Имарат 1980-жылы кыштан курулуп, 4 класс, мугалимдер бөлмөсү, ашкана жана жыйындар залынан турат. Учурда окуучулардын жана мугалимдердин өмүрүнө эч коркунуч жок. Балдар айыл өкмөттүн имаратында убактылуу билим алышат деп жазылган маалыматта. Президенттин облустагы өкүлү Уланбек Далиев тиешелүү тапшырмаларды берген. Өрттүн келип чыгуу себептерин аныктоо үчүн иликтөө жүргүзүлүүдө. Баткенде бир нече күндөн бери изделип жаткан аялдын сөөгү табылды. Баткенде 29 жаштагы аялдын сөөгү табылды. Анын ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелүү болгонун Өзгөчө Кырдаал министрлиги кабарлады. Ак Татыр айылына кеткен аялды куткаруучулар 27 февралдан бери издеп жатышкан. Сөөгү кече саат 16:12 Рабат айылындагы тоо борунан табылып, жакындарына өткөрүлүп берилген. Алгач аны милиция кызматкерлери издеп баштап, андан кийин Өзгөчө Кырдаал министрлигинин 31 куткаруучу тартылганы айтылган.
Соңку 2 жыл ичинде Кумтөрдүн таза кирешеси 674,1 миллион акш долларды түздү. 2022 жылы Кумтөр Голд компаниянын таза кирешеси 371,7 миллион доллар. Ал эми 2023 жылдагы таза кирешеси пландагы 194 миллион доллардын ордуна 302,4 миллион доллар болду. Жалпы 2 жылдагы таза киреши 674,1 миллион акш доллары болду. Андан тышкары 2022 жыл үчүн былтыр Кыргыз Алтын ачык акционердик коомуна дивиденд түрүндө 140 миллион доллар төлөнгөн. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 20 февраль 2024 жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 миң сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Таалам сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет. Сооронбай Жээнбековдун колу бутун кайрып камап салса болот. Сооронбай Жээнбековду экс-президенттик макамынан ажыратып, жоопкерчиликке тартууга негиз барбы деген суроону Арба KG сайты КСДП саясий партиясынан экс-депутат болгон эл өкүлдөрүнө өз соол салган маекти сиздерге сунуштайбыз. Мээрбек Мискенбаев экс-депутат Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамын ала турган убакыт келмек турсун ашып кетти. Аны биз 2020 жылдан бери күнөөсү тоодо экенин айтып, сотко да чакырып жатабыз. Акылбек Түмөнбаев айткандай, пандемияга эле күнөөлүү эмес. Сооронбай Жээнбеков пандемиядан мурун Кой Таш окуясына жооп бериши керек. Кой Таш окуясында 2000ге чукул киши уур тепкиге алынып сабалган. Арасында майып болгондор да бар. Кыскасы, Сокенин күнөөсү көп. Ал Кой Таш окуясы, пандемия, анан Октябрь окуясындагы башаламандыкка да жооп бериши керек. Анткени анын шалаакылыгынан Үмүт деген чырактай жигит каза болгон. Масштабтуу коррупцияга каршы күрөш жүрүп жаткандан кийин муну сөзсүз жоопко тартуу зарыл. Чынында анын экс-президент деген макамы деле жок. Себеби президенттик мөөнөтүнөн толук иштей алган эмес, эл тарабынан куулду. Ошон үчүн жогорку кеңеш экс-президент макамын алабыз деп оораланбай эле Камчыбек Ташиев жетектеген кызматтын ак бусигин айдап келип спецназдар колу бутун кайрып алып кетип камап салса боло турган эле жерде аны бүгүн аяган менен чачтан көп күнөөсү үчүн эртеби кечби жооп берет. Ошон үчүн убакыт өткөрбөй жазалаш керек деген Мээрбек Мискенбаев. Рыскелди Момбеков экс-депутат. Биринчиден, Сооронбай Жээнбековго экс-президент макамы берилген эмес, андай жобо да мыйзамдагы жок. Ал мөөнөтүнөн мурун өз арызы менен кызматтан кеткен. Ошон үчүн ага экс-президент деген статус берилбеши керек болчу. Мыйзамсыз иретте макамды айлыкталып, мамлекеттик сый ургалды көрүп, негизсиз жашап жатат. Мен экс-президент деген макамды кайсы мыйзам менен кантип ажыратканы жатышканын түшүнбөй турам. Эгер ал берилбеген болсо.
Негизи мурдагы мыйзамдар мөөнөтүнүн этегине чыкпаган президенттерге иштебеши керек эле. Президенттик мөөнөттүн аягына чыкпаган үчүн Сооронбай Жээнбеков экс-президент деген статусту албашы керек болчу. Кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси каралганда негизги айыбын угузуп, депутат эмес башкы прокурорбу же күч органдарынын бирөөсү айтышы керек да. Кандай болгон күндө дагы ага 2020-жылдын 4-6 октябрдагы жана Кой Таш окуясы ошондой эле шалакылык жоопкерчиликсиз мамиле кылган үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартса болот. 2020-жылдын 4-6 октябрында адам өмүрү кыйылып, канчалаган материалдык, моралдык зыяндар боюнча жоопко тартууга толук негиз бар деп эсептейм деген Момбеков. Assalamu alaikum туугандар. Биз Кудай кааласа бүгүн 3-турга старт берген алда турабыз. 1 саат алдыңкы видеону көрсөңүздөр, тапшыруу аземине болду. Эми бул оюнга билет алыш керек. 500 сомго камера отургузуш керек туугандар. Бул машина менен тааныштырып коеюн туугандар. Российский номер экен дебеңиздер. Бирок өзүбүз айдаганга алганбыз. Чисто четкий машина туугандар. Таза машина. 500 сомго утасыздар. 2006-жылкы. Объему 1.5-те. Таза машина. 500 сомго билет алып утсаңыздар болот туугандар. Ушул көрүп турасыздар, кызыл цветте четкий машина. Кийинки машинабыз Nexia 2 дегендер үчүн Nexia 2 койдук туугандар. 2010. Бул дагы таза машина. Көрүп турасыздар. Буну дагы 500 сомго билет алып утасыздар туугандар. Биз WhatsApp билет номер алыш билети жазып койдук экранга. Ошол номер менен байланышып алсаңыздар боло берет туугандар. Главный да бул эми көрүп турасыздар туугандар. Камера мунун баасында айтпай эле коеюн, сенасын билесиздер, күчтүү машина. Бирок кымбат машинаны 500 рубльдик оюнга силерге коюп бердим туугандар. 500 рубльге алып ушул машинаны утуп алсаңыздар болот. 2004-жылкы 2.4 объемдо коробкасы автомат, левый руль, бар жогу таза четкий машина туугандар. Бул машинадан тышкары 2 телефонубуз бар. Көрсөтүп коёк. Samsung A24 деген бул оюна дагы 2 телефон койдук туугандар. 2 телефондон тышкары 120 штук 1000 сомдон пулубуз бар. Общий призибиздин саны 125 приз болот. 120 штук 1000 сомдук пул. 3 машина, 2 телефон 125 приз туугандар. Билеттин количествосы 3000 билет болот. 500 сомдон ушул биздин 125 призди утуп алсаңыздар болот. Билет алыш үчүн биз описанияга номер жазып койдук. +7 925 906 2704 саңыздар ушул номерде WhatsApp бар. Ушул номерде Сбербанк бар, Россиядагыларга жеңил. Сразу чекти жөнөтөсүздөр, билет барат туугандар. Кыргызстандан алуу үчүн Мбанк номерибизди жазып койдук. Момент чекти жөнөтөсүздөр, билетиңиздер барат. Кыскача атыңыздарды жазып коесуздар. Сиздер дагы российский номерге чекти жөнөтөсүздөр туугандар. 500 сомго билет алып ушул машиналарды утуп алсаңыздар болот. Билет алышка шашылыңыздар. Икрамжан Илмияновдун оор кылмыштарга айыпталышына негиздер бар. Парламентте депутат Медералиев президенттик аппараттын мурдагы орун басары Икрамжан Илмияновдун кылмыштуу аракеттерине токтолуп, коомчулук астында жазалоонун жумшак маанидеги сунуш кылды. Көпчүлүккө жага турган кеп экени талашсыз. Алмазбек Атамбаев бийликке келгиче шопур кембагал кейиптен кичине эле жогорку деңгээлде жүрчү. Анан көрүп алгылачы, 7 жылдын ичинде өлкөдөгү эң бай адамдардын катарына кошулуп, ман чыркап калды. Саясий мамлекеттик иштерди чечип, катуу доор сүргөн, кантип олигархка айланганы иликтенбесе деле байкалып турбайбы? Ириде мыйзамсыз баюу, коррупция беренелери менен иш козгоп, камаса болбойбу? Алып жуулганын мамлекетке төксүн да. Айтмакчы, Сооронбай Жээнбеков бийликке келгенде Икрамжан Илмияновду эл көзүнө жазаламыш этип, алдамчылык боюнча гана айыптап, түрмөгө кесип, кайра тез эле чыгарып, чоң жоопкерчиликтен кутултуп жибергенин билесиңер да. Учурда заман башка, кийинки чиновниктерге сабак тарбия болуш үчүн Илмиянов жазасын катуу алса, эски пласт жоруктар өзүн өзү билип өтүгүн төргөлгөн кесепеттер кайталанбайт эле. Өтүмүштү оңдоп алмайын, келечекке кантип түрбү салабыз, деп жазган Арыба Кейжи сайты. Кыргызстанда улакчылар оюн учурунда жаракат алса компенсация төлөнөт. Кыргызстанда улакчылар оюн учурунда жаракат алып калышса компенсация ала баштайт. Көкбөрү Федерациясынын вице-президенти Нурлан Максутов оюнчулардын ден соолугун камсыздандыруу процесси башталганын билдирди. Тиешелүү полисти алгачкылардан болуп Чүйдүн Сары Өзөн командасы алды. Ар бир команда камсыздандыруу процедурасынан өтүшү керек. Полисти албагандар турнирлерге катыша албайт, деди Максутов. Полис 2800 сом болот минималдуу коюму. Камсыздандыруу төлөмүнүн суммасы 200 000 сомго чейин деп белгиленген. Кыргыз-тажик чек арасы Баткенде эки тараптуу жолугушуу өттү. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер боюнча жумушчу топторунун жана топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуулары өттү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушуу жетишилген макулдашууга ылайык
2024 жылдын 25 февралынан 3 мартына чейин Баткен шаарында өттү. Анын алкагында тараптар Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара сызыгынын калган тилкелерде өтүшүн сыпаттоо боюнча сунуштар менен алмашышты жана бул ишти Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда улантууну чечишти. Геминде пара алуу учурунда бир катар аткаминерлер кармалды. Гемин райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын башчысы кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда УКМК Чүй облусунун мамлекеттик бийлик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында министрлик кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин Гемин райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан опузалап пара талап кылуу фактысын аныктаган. 1 мартта УКМК тарабынан кылмыш жаза кодексин опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, анда Гемин райондук архитектура жана шаар куруу бөлүмүнүн кызмат адамдары жер тилкелерине уруксат берүүчү документтерди алуусу үчүн 130 000 сом акча каражатын опузалап талап кылгандыгы аныкталды. Аталган иштин алкагында Гемин райондук архитектура жана шаар куруу бөлүмүнүн кызматтык кабинетинде 70 000 сом пара алып жаткан жеринен бөлүм башчысы жана ошондой эле Гемин райондук архитектурасынын башчысы кармалды. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган кызматкерлер кылмыш процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Окуяга тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.